Кыз бала кымбат кийими менен, койгон помадасы менен, сепкен атыры духиси менен абердүү, намустуу болуп калбайт. Күчтүү даражага жетип калбайт, урматтуу, сыйлуу болуп калбайт. Анын урмат сыйга жетишине себепчи боло турган нерсеси эң биринчиден адеби, иманын, намысы. Кыз бала ушул нерселерди биринчи орунга кое турган болсо, калган нерселер бардыгы этабы менен келе берет. Бирок эң биринчи кезекте ушул химиялык бирдекелерди бетине чаптап, бардыгынын көңүлүн өзүгө тартуу, бирок намысы, адеп маселелерин артка таштай турган болсо, илими, парасатын артка таштай турган болсо, аны ал эч нерсеге жетпейт. Курук фигура, курук бет кичине жаш өткөндөн кийин кетип калат. Ошо жаш фигурасына ишенип, алданып, жаш жигиттер кичине 5-10 сом берип коюшу мүмкүн, бирок кичине убакыт өткөндөн кийин азабын өтө катуу тартат. Аял киши ушундай. Качан аял киши бир нерсеге акылы жетпей калса, акылы токтогон жерде денесин иштеткенин аракетин кылат, денесин сатат. Мындай нерседен Кудай эмес сактасын. Ошондуктан да кыздарыбызды окутушубуз керек, урматтуу эркектер. Бир адамдын оңолушун кааласаң, бир айылдын оңолушун кааласаң, балаңды окут. Бирок бүт Кыргызстанды, бүт мекени, бүт ааламдын оңолушун кааласаң, анда кызыңды окут.